Сен күчтүү болсоң, мен күчтүү болсом, Кыргызстан да күчтүү болот деген ураандын астында Кытайдагы кыргыз студенттери дагы бир демилгелүү ишти колго алып, жөө жарыш уюштурушту. 7 километр аралыкка тынымсыз чуркаган спорт сүйүүчүлөрдүн эң улуусу 76 жашта болсо, эң кенжеси 12 жашта болду. Кыргыз Юнион уюмунун жаш жетекчиси Талгат Молдалиев: "Менин максатым биздин студенттер ар кандай көңүл ачуу мекемелеринде эмес, спорт менен алектенсе деген оюмдун максатымдын алгачкы кадамдары. Мындан ары да жаштарды спортко сүйүүгө чакыра бермекчимин" дейт. Бул марафондо болсо мындай чоң масштабта өткүзүш бул бир адамга өтө эле кыйын да. Болсо дайыма эле команда күчтүү болуш керек. Ошондуктан бул командабыз менен чогуу кылып ушундай чоң марафондо өткүздүк. Биз болсо бүгүнкү өткөнгө абдан ыраазыбыз. Анткени 6 күндүн ичинде биз 200дөн ашык адамды топтодук. 6 күндүн ичиндечи. Дагы кичине убактыбыз көп болсо мындан да масштабты чоңураак кылганбыз. Анан ушул биздин да өкмөткө чоң ыраазычылык да билдиребиз. Анткени ушундай жолду жапкан жактан да бизге мына көмөктөшүп жардам бергенинечи. Да жылдан жылга да мындай спорттук жактан, маданияттык жактан, патриоттук жактан да башка иш-чараларды өткөзгөнгө дайым аракет кылабыз.